Assalamu alaikum, ардактуу Акбулак Талант YouTube каналынын көрөрмандары. Ноокат району, Ноокат шаарынан, Ноокат элинен салам. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Ноокатта жүрүп жаткан асфальт, көчөлөргө асфальт төшөө аяктап жатат. Талант телевизион суранчы боюнча көрөрмандарына жаңылык менен бөлүшүү максатында Ноокаттан салам жолдогончо сиздерге дагы видео репортаж. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Мына буйруса Ноокат районунда көптөн күткөн асфальттагы бүтүлөр аяктап барат. Буйруса 30-на койго жана Сардалга учуп барган Баткенге учуп барбады президентибиз. Кара вертолет менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, КМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди ушул жерде вертолетсе күтүп ала тургандай. Ноокат районунун чоң круговой, чоң бир аянтчага айланып хооз болуп барат. Көркүнө чыгып барат. Көптөн күткөн күн Ноокат элинин Ноокат жолу хит болуп кеткен, өзүңүздөр билесиздер. Ноокат жолун тартпаган, видеоролик жасабаган эч бир блогер калбады болуш керек. Алардын жардамы менен мына буйруса Ноокат району бул негизи эл аралык мааниге ээ болгон жол. Бул жол аркылуу Ош, Бишкек, Ош, Баткен, андан ары Тажикстанга жол тартылган жол. Жаратканга шүгүр мына 30-на чейин бүтүп калгыдай. Жумушта кызуу жүрүп жатат. Өтө кубанычтуу кабар, өтө кубаныч, көз кубанат. Кубанычым менен бул кубанычты сөз менен да жеткирип бере албайм. Ушул кубанычыбыз менен бөлүшүп жатабыз. Мына буюрса караңыздар. Полосаны караңыздар, машалла. Полоса сызылып бүткөндөн кийин андан да көркүнө чыгат. Ноокат элинин асфальттын аяктоосу менен куттуктайбыз. Керемет көрүнүш, эгемендүүлүгүбүз, биздин желегибиз ар дайым желбирей берсин. Ар дайым ушундай жакшылык кабарларды угуңуздар бул каналдан. Акбулак, Талант Акбулак YouTube каналына катталып, лайктан басып, комментарийдан жакшы кабыл тилек ой максаттарды калтырып кетүүңүздөрдү суранабыз. Жумуш чындыгында аябай кызуу жүрүп жатат. Техниканын баардыгы жаңы асфальт. Калыңдыгы аябай сонун. 2 слой куюлуп барат. Өтө сонун, аябай калың көйлөйт. Мына иштесе болот экен, кылса болот экен. Бийликтен Ноокатты дагы көрсөтөйүн. Мүмкүн болсо дагы кылатып бийиктеп, дагы бийиктикке тартканга аракет кылабыз. Мына буюрса Ноокат жолу аяктап барат. Сонун болуп көркүнө чыгып, 30-да буюрса той. Эки достун саясатын колдоп, бутунан бут, колуна кол болуп, бизге болгон ынтымак, стабилдүүлүк керек өлкөдө. 30 жылда жасалбаган жумуштар жасалып жатат. Өзгөчө быйыл асфальт. Кыргызстан боюнча көчөлөрдө асфальт коюп жатат. Буюрса бул башталышы. Мындай ийгиликтердин далайын көрсөтөт эки дос буюрса. Керемет көрүнүш. Керемет. Машалла. Ноокат району бийиктиктен. Дагы да бийиктиктен тартсак болмок. Башка жогоруга чыгыштан бир аз чочуп турабыз. Ушул жерде жетиштүү го дейм. Ноокат району бүтүндөй көрүнөт. Son керемет. Ноокат тургундары салыңыздар тарайт деген үмүттөбүз буюрса. Ата мекенден, ата журттан салам. Амандыкта Ноокаттан жолуккан Аллах насип этсин. Жашоо жасап, өмүр сыңдарга береке берсин. Аман эсен иштеп
ойлогон ой максаттыңарды ишке ашырып туулуп өскөн жерге ата журтта бирөтөгө көчүп келгенин Аллах насип кылсын. Ноокат району, Ноокат шаары бийиктикте. Өзгөчө уникальный чыгарылыш, уникальный репортаж деп ойлойм. Атайын Акбулак Калан YouTube каналы күйөрмандары үчүн Ноокат шаарын бийиктиктен көрсөтүп атабыз. Албетте мунун баардыгына ушул жасалып жаткан Ноокат эл аралык мааниге ээ болгон жолдордун асфальттоо жумуштары себепкер. Талантинибиз атайын күйөрмандарына суранып тартып бериңиз дегенден атайын Ноокатка келип тартып барган учурубуз. Кызматыбызга да дуа кылып коюңуздар. Дуа мусулмандын куралы дейт. Бизге да дуа кылып коюңуздар. Керемет көрүнүш. Ноокат району да чындыгында аябай чоң. Территориально действительно аябай чоң экен. Керемет көрүнүш. Керемет көрүнүш. Ноокат районун сагынгандар, Ноокат районунда кандай өзгөрүүлөр болуш керек? Ноокат районунда кандай жумуштар жасалыш керек? Ар бир Ноокат районунун жараны же коноктору өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге калтырып кетсеңиздер жакшы болот. Ноокат районунун акимчилигинен кандай бир талаптар болгон болсо, Ноокат районунда болуп аткан жалпы кызматтарга, жумуштарга, акимиятка болгон сиздердин ой пикириңиздер, көз карашыңыздар ошол жөнүндө дагы комментарий калтырып кетсеңиздер жакшы болот. Ноокат районунун акими Жакып Мойдунович. Мэрия Ноокат районунун кандай кызмат кылып атат? Фейсбуктан Ноокат мэриясы ар бир жасаган жумуштарын фото, видео, ролик аркылуу көрсөтүп бөлүшүп келишет. Керемет görünüş.
Дагы эки уровень биктикке чыксак болмок. Биктиктен копконго байланыштуу жогору көтөрүлө албады. Биз ойлойбуз бул чыгарыштан кийин, бул репортаждан кийин башка блогерлер сөзсүз түрдө эки уровень бийиктиктен тартып атайын күйгөн урмандар үчүн видеолор жасап берет деген үмүттөбүз. Ноқат району чындыгында аябай чоң экен. Акимияттын алды. Туш маңдайда турган дагы бир торговый центр. 4-чү этаж бүтүп атат буюрса. 6 этаждуу торговый центр. Биринчи этажы Globus супермаркет болуп экен, продукт саткан. Экинчи, үчүнчү этаж бутиктер, кийим, обувь сатылып турган. 4-чү этаж бытовой техника. 5-чи этажды не давайте, 5-чи этаж агентство, стоматология, ошол бир аптека, ушундай бир этаж болот экен уровень. Андан кийинки этажы ошол тамактануу, тестатын, развлекательный центр, ошол балдар менен келип көбөктөр менен эс алып отура тургандай бир шарт түзүлөт экен. Буюрса ал дагы бүтөйүн деп калды. Азыркы учурда мен биктиктен тартып аткан бул зданиядагы мыйзамсыз курулгандыгын мамлекет тарабынан далилдеп, сотко берип утуп алышты. Бул зданиянын ээсине 200 миң каражат штраф салынды. Мындан ары кандай иш-чара көрүлөт белгисиз. Азыркы салынып аткан бул ошол стоянка, Тельман стоянкасы, Тельман колхозунун стоянкасы, ошол жерге салып атат. Ал жер дагы мен угушумча болжолу менен, азыр мен конкреттүү айта албайм, но угушум боюнча мэрия тараптан бир инсандан угуп калдым. Бул жер дагы мыйзамсыз дегендей кылып айтты. Анткени ал жерде мектеп бар экен, барып көрдүм, мектеп бар экен. Ошол мектептин стадиондун жерлери болгон дейт. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин Ноқат автобекетин дагы толуккан мамлекет өзүнө өткөзгөн. Мезгили менен просто вопрос времени, убакыт. Өз убакыты келгенде баардык текшерилет дейм. Кантсе дагы мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, аны сот чечет. Бул Тушта дагы бир торговый центр окшогон курулуп атыптыр. Бул жер ким куруп атат? Бул жерден толук маалымат жок. Эмнеси дей албайбыз. Ушул акимияттын ошол сары бусик турган жерде дагы өзүңүздөр билесиздер, стоянка бар. Азыр ал жер платный экен. Мен ал стоянщик аксакалы менен ошол жерге 20 сом акча сурап, анан ошол жерде мыйзамдуулугу боюнча кичине экөөбүз спорт этип акимчиликке кирсек, акимчилик биз уруксат берген эмеспиз. Эч качан ал жердин багыты коммерциялык тарапка өзгөртүлбөйт. Мыйзам жол бербейт. Ал жер мектептин чындыгында стадиону деп далилдеп беришти. Ал ишкердин договору мэрия тарап менен экен. Кандай багытта ал жер ижарага берилген бул инсанга билбейм, бирок ошол жерден, мына как раз бусик чыгып кетип атат, ошол жерден кирип чыкканга 20 сомдон алганы дагы мыйзамсыз. Соттошуп келесиздерби же спорт этип келесиздерби, сиздер далилдеп бере алсаңыздар болот. Анткени акимчилик бол жанында, акимиятка кирсеңиздер далилдеп берет. Ал жерден эч кимдин укугу жок 20 сомдон стоянка алганы. 20 сомдон стоянка алганы. Ал жер дагы мектептин стадиону, аннык мектептин стадиону. Бир мезгил келип бул жерлерге дагы буйруса, мектепке дагы мектеп же болбосо чындыгында ошол стадион спорт тармагына өнүгүүсү болот деген үмүттөбүз. Бунун баардыгын эми ошол акимчилик, мэрия убакыты келсе жасайт деген үмүттөбүз. Дал ушундай эле спорный жер деп ушул азыркы айтылып аткан, жаңы курулуп аткан торговый центр дагы мектептин стадионуна түшүп атат деген сулуктуктун бирок канчалык дегенде чын жалган белгисиз. Ушундай урматтуу Ноқат эли. Күз мезгили, кеч күз, күн сууп калды, суук түштү.
Антсе да бирок айлана чөйрө жап-жашыл. Керемет укмуш жерде жашайбыз. Базардын ичи дагы бүт жанакы сел атайын селкана бар экен, канал. Анын үстүнө бүт контейнерлердин баардыгын алып, ал жакта тазалап, ал жакта жол бар экен, жолду ачып атышат. Деги эле жалпы рынокты жылат деп айтып атышат. Буюрса, бул рынок жылган соң бул жерге многоэтажный үйлөр, тамдар салынып, жаш үй бүлөлөргө мамлекеттен жардам катары ошол ипотечный кредит менен проценти пайызы төмөндөтүлгөн наркта жаш үй бүлөлөргө берилет деп уктук. Рынок азырынча каяка жылат точно белгисиз. Нуак рынок менен тазалап баратат. Ушундай урматтуу жакшылар. Ушундай урматтуу жакшылар, урматтуу Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары, колдон келишинче сиздердин мисалыңыздарды таратыш максатында болуп аткан иш-чараларды видео ролик аркылуу чалып бергенге аракет кылдык. Буюрса 30-да той. Дал ушул жерге Садыр Кожоевич менен Канчек Ташевичти тойго жолдун лента кесилишине чакырып жасаган же күтүп да калсак, күтөбүз десек да болот. Мына жакшылыкка келип, эл менен бирге жолдун ачылышын өткөрө турган болсо, бул жакшы нерсе. Сонун болмок чындыгында ошол реалдуу ушул жерге вертолет менен коюлса, вертолет коно тургандай аябай чоң аян асфальт басылды, круговой. Буюрса алдыдагы кийинки жылдагы планда бул жерде Ош шаарындагыдай тегеренген мост курулат деп атат. Кандай буюрса ошол проект ишке ашырылган болсо аябай жакшы болот. Ылыйга түшөлү, ылыйга түшүп жол ачык болгон болсо, машинаны кое бере турган болсо, ылый көздөй дагы, жогору көздөй дагы видеону улатканга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, Акбулак, Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жерден көрүп атасыздар. Жолдордун баардыгы жабык. Жолдордун баардыгы жабык болгонуна байланыштуу бул көчөнү Кызылкия тарапка, Баткен тарапка барып видео тарта албайбыз. Экинчи слой келатыптыр. Бул биринчи слой экен буюрса. Экинчи слойду бул жерден көрүп атасыздар. Ушул жерге токтоп турат. Жумуш кызуу жүрүп атат. Бул зданиядан бийиктиктен видео тартканга аракет кылдык. Азыр эми жерге түштүк. Ылдыйдан биринчи уровенден видео тартып атабыз. Бул жактагы биринчи слой басылып бүтүптүр. Экинчи слой басылат буюрса. Айтор нокат жолу аяктап барат. Буюрса бүгүн 24-30-да чындыгында той. 30-на чейин нокат жолу асфальты бүтөт экен. Көпүрөлөр кантет белгисиз. Көпүрөлөр 30-на бүтөбү бүтпөйбү белгисиз. Комментарияда суранып кетиштир. Апшыратага барып, Апшыратадагы көпүрөнү тарсаңар жакшы болмок деп. Буйруса насип кылса, бүтүп калса ушул ачылышына барып тартканга аракет кылабыз. Азырынча жол жабык, бардык жакта жолдордун жабыктыгына байланыштуу. Шаардан гана алейкум ассалам экен, амансызбы? Шаардын өзүнөн кара сиздерге ушундай видео ролик жасап берип турабыз буюрса. Аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.